Маткасымов бул эмне кыргыздар чыгарабы деп мындай таң калган болчумун да. Байке бул антеннаны сатсаңыз 100 канал тартат. Биринчи антеннаны өзүң жасап чыгардың. Баштан түшкөн тер шымга чейин жетет экен. Силер Кытайларда турап эмес, Кытайлар силерде турап. Белгилүү бир убакытка чейин 5 миллиондон ашык антенна сатып 5 миллион. Негизи эле өндүрүштөгү эң чоң кыйынчылыктардын бири адам иштетүү экен. Дайыма эле бизнес жакшы жүрө бербейт да. Соода жок болгон күндөрдө мындай китлап сатып алат эле. Ал коркунучту кантип жеңдиңер? Бир күндө эле $1000-2000 табуу деген кандай экен сезимдерди ошондо көрдүм. 10 жылдан кийин сен өзүңдү кандай элестетесиң? Монголия, Эфиопия, Украина, Белоруссияларга чейин экспорт кылабыз. Арыбаңыздар урматтуу достор, назарыңыздарда Жаратман подкасты. Адаттагыдай силер менен мен Урмат Насыкулов. Өзүңөр билип калгандай, Жаратман долбоору өлкөбүздүн таланттуу, жөндөмдүү, сыймыктуу, эң башкысы өзүнүн жолун тапкан, өлкөбүзгө, коомубузга пайдасын тийгизген жаратмандар тууралуу долбоор. Силерден сөзүбүздүн маегибиздин башында суранып кетмекчимин. Видеобузга лайк басып, каналыбызга катталып, бул чыгарылыш менен сөзсүз түрдө жакындарыңар менен, досторуңар менен бөлүшкүлө. Бүгүнкү чыгарылыш бир башкача, өзгөчө чыгарылыш десек болот. Анткени өзүңөр көрүп жатасыңар, биз студияда эмес, заводдун ичинде отурабыз. Бул болсо кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү болуп калган Маткасым компаниясынын заводу. Анан бүгүн бизде мейманда ушул атактуу компаниянын негиздөөчүсү, жаш таланттуу ишкер, Маткасым компаниясынын негиздөөчүсү Маткасымов Убай. Биз негизи кош келиңиз дечи элек, бирок бүгүн сизге биз кош келдик. Кош келдиңиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Убай мырза, маанай, иштер, ден соолуктар жакшыбы? Эң сонун баары. Бүгүнкү биздин маегибизге макулдугуңузду берип, заводко чакырып, экскурсия кылганыңыздар үчүн ыраазычылык этмекчибиз. Бүгүн болсо биз ишкердик тууралуу, өндүрүш тууралуу, Кыргызстандын өнүгүшү тууралуу, жаштардын көйгөйлөрү жана ал маселелердин чечилиши тууралуу маек курмакчыбыз. Бирок сөзүбүздүн башында өзүңүз тууралуу кичине айтып кетсеңиз. Мен атым Убай. Ош шаарында туулуп өскөм. Бирок түйүм Өзгөн районуна караштуу Куршап, Жалпакташ айылынан болом. 3 баланын атасымын. Азыр жашым 33-тө. Азыркы учурда компанияда должностум генеральный директор. Негизи компаниянын башынын негиздөөчүсү да болом. Компанияда 120-дан ашык киши иштейт. Эгерде ушул Маткасым компаниясы тууралуу жөнүндө айтып берсең, бул компания башкысы эмнелерди өндүрөт? Кайсы өлкөлөргө сатасыңар өзүңөрдүн буюмдарыңарды? Мунун масштабтары жөнүндө айтып берсең заводдун. Компания негизи өндүрүштү антеннадан баштаганбыз. Жөнөкөй эле Кыргызстандын аналогтон Санарипке өткөн учурунда Кыргызстанга бир дециметрлик толкунда иштеген антенна жасап сатып, 90% чейин импортозамещение кылып, анан ошонун негизинде өндүрүш биздин негизи чөйрө экендигин түшүнүп, андан ары өндүрүштү башка тармактарына улантып кеткенге туура көрүп, азыркы учурда үй тиричилик буюмдарын жасап иштейбиз. Кийим илгичтер, кийим кургаткычтар, кийим жайгыч, жана ошондой эле үтүктөөчү такта, ошондой күндө колдонулуучу үй буюмдарын жасайбыз. Көптөгөн үйгө керектүү, оокатка керектүү буюмдарды чыгарат экенсиңер. Биз бүгүн өзүбүз күбө болдук. Күнүнө, айына, жылына канча буюм чыгарасыңар? Азыркы мисалы ушул август айына коюлган планда
заводдун өндүрүү кубаттуулугу 100.000 дана бир айда. Буюм чыгарасыңар, Ооба, 100.000 дана. Негизи команда менен жакында сүйлөшкөнбүз. Заводдун кубаттуулугунун 30% гана реализация кылып атабыз. Себеби заводду иштетиш жеңил эмес экен чындыгында. Тем более биздин менталитет, биздин техникалык специалисттердин жетишсиздигинен толук заводдун кубаттуулугун өндүрүшкө реализация кыла элекпиз. Эгерде үйрөнүп буюрса түрдүү системаларды киргизип ишке ашыра ала турган болсок, анда мындан дагы көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүн ошол өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдүн 30% эле пайдаланып жатыптырсыңар заводдун. Бул завод негизи эле азыркы силердин компания бүгүнкү күндө канча акчага бааланат? Эми бизде былтыр международный институт келип оценка жүргүздү. Жүргүзүп бардык факторлорду эске алганда ушул 5 миллион АКШ долларынан жогору баалап кетти. Биз бирок инвестициядан отказ бердик, себеби бизге сунуштаган шарттары туура келбеди. Жана ошондой эле биз алар сунуштаган мүмкүнчүлүктү иштетип толук кандуу иштетип потенциалын реализовать эте алышыбызга мындай бир аз күмөндөндүк десем болот. Себеби өндүрүш чындыгында татаал жумуш экен. Бул жерде система киргизүү өтө мындай бир кылдаттык жана этаптуулукту талап кылат экен. Негизи өзүң айткандай бул өндүрүш иши оңой эмес. Бул бир топ бүгүн силердин заводко келип мен чын айтса да оозум ачылып калды да. Анан өзүң жапжаш жигит экенсиң, 33 жашта экенсиң. Негизи бул тармакка кантип келип калдың? Көп ойлоном өзүм дагы. Кантип өндүрүштүн экономикалык солдаты болуп калдым. Азыр мындай карасам, бул нерсе менин уже каныма сиңип, бул нерседен мен мындай бир өзүм ордун тапкандыгымды түшүнүп атам да. Анан артка кайрылып, эмне себептен ушул өндүрүш мага кызык экенин түшүнгөнгө аракет кылдым. Буга себепчи менин атам бир кезде Ош областык балдарды чыгармачылык борборун жетектеп турган. Ошол жерде мен балдардын мындай чыгармачылыгын көргөн экенмин аябай. Көп киши бул мындай жөнөкөй эле пияздан Пиноккио жана Чиполлиналарды жасап, картошкадан дагы бир персонаждар жасап, жыгачтан корабльдер жасап, машиналар жасап, айылдан аябай таланттуу балдар шаарга келип мындай өнөрүн конкурска өтүшөт эле. Мен ошондо жетекчинин баласы болуп, мындай сырттан баа берип, көрүп, бул нерсе менин мындай бир өзүмө кызык экендигин түшүнгөм да. Анан мен дагы мындай бир канистрдын банкаларынан крандарды жасап, ушундай бир уже бир аз татаалыраак инженердик чечимдери бар буюмдар жасап, жөнөкөй эле ошолордун жасаган корабльдарына мотор коюп, оюнчуктун моторлорун коюп, пульт коюп, ушундай кичинемден кызыгуучулук мындай бир инженердик кесипке бар да. Анан ойлочумун, мен буюрса чоңойсом изобретатель болом же дизайнер болом. Анан өзүм изилденип, көп мисалы чайды көрсөм дагы ушунун коробкасы мындай болбош керек эле, башкачараак болуш керек эле деп мындай дизайнерлик дагы мындай баа берүү кичинемден бар экен да. Анан ошол нерселер бир убактарда ичимде жүрө берди. Өзүм соода кылып калган учурда базарда алам жим базарда. Анан менин колумдан келет ошол нерселерди пайдаланып, буюрса бир буюм жасап сатып көрүшүм керек деп, ошонун артынан өндүрүшкө келип калдым. Сен интервьюларда айтып бериптирсиң, кичинекей кезимден эле соодага аралашып калдым депчи.
ошо соодага кантип кирип калдың, канча жашта элең? Менин ата энем мен 10-класс убагымда жакшы үй алалы деп, бир балдардын келечегине дагы бир жакшы шарттар түзөлү деп Казакстанга коммерцияга кетет. Мен атамдын бир тууган эжесинин колунда калам. Анан ошол атамдын эжеси базарда иштечү. Бишкектен бир Улан деген бала барыптыр. Анан эжем үйгө 2-3 күнгө коноктоп чакырган. Анан ошол Улан деген бала жигит менен таанышып калам, байке менен. Ал кипятильник сатып иштейт экен. Мындай бир башкача бир каяктан алып келет билбейм, бир башкача түрдөгү токко салса өзөчү турган кипятильник бар экен да. Анан токко сайса дагы ток тартпай турган кипятильник экен. Анан магазиндерге аралап сатчу. Бир күн мен кызыгып мындай жанына ээрчидим да. Ээрчип кантип сатканын көрдүм. Мындай чындыгында жана соодагер деген биринчи жолу ошондо көрдүм окшойт. Базарда кипятильник 15 сом турат. Бул байке барып 150 сомдон кипятильник сатат. Аны сатканда да мынтип сатат да: здравствуйте, магазин Аристон, фирма Мастерпласт. Сегодня у нас ведется скидка на кипятильники. Это не простые кипятильники, уникальные деп анан прям токко сайып туруп, колу менен жанагы темирди кармайт да. Тут видите, это не бьется током. Это безопасность деп түшүндүргөндө, жанагы үйдөгү кипятильниктин ордуна ушуну алайын деп сразу эле акчасын чыгарат экен да. Анан ошону менен ээрчип жардамчы болуп жүрдүм. Кипятильнигин пакетке салып берип, пакет алып берип. Анан бир күнү мен да сурандым, мен да сатып көрсөм болобу деп. Анан Канча жаштасың? 10-класс, 14 жашымда. Анан мен дагы ошол жаттап алган сөздөрүмдү айтып кипятильник сатып көрдүм. Бирок ошондо биринчи уже мында бир акча менен тааныштым да. Биринчи заработок ошондо болду. Ошондо базарга кипятильник сатып иштеп калдыңбы? Көчөлөрдө аптекаларга кирет элек, мектептерге кирет элек, мугалимдерге кирет элек. Кээде эртең бир күн айлык тиет десе, ошолорго таштап кетет элек. Күнүнө бир 100дөй кипятильник сатчубуз да. Ар бир кипятильниктен мага 50 сом чыгарып берчү. Экөөбүз чогуу шаарды кыдырып бүткөндөн кийин арабан Ош, Өзгөн, Ноокат ушундай жакынкы райондорго чыгып саттык. Ошол киши эң башында мындай уже жетелеп бир топ неме болуп коюптур, тарбиялап коюптур. Ишкердик менен тааныштырып коюптур. Анан ошол базарда иштеп жүрүп сен кандай ойлорго кабыл болдуң? Окууну улантайын же ушу базарда калайын, мага ушул нерсе жагат деген мындай балким ойлор болду. Окуум параллельно кете берди. Мектепте? Ооба, ошол эле окууну бүтүш керек деген ой менен бош убактарымда түштөн кийин мектептен бошогон убактарда барып кипятильник сатып, бирок уже досторум менен мурункудай бейпайда эле жүрүп мындай көп убакыт өткөрбөй калган сыяктуу болдум да ошол кезде. Анан ал кезде мен тапкан акча мен үчүн аябай чоң акча болчу да. Канча акча тапчу элең? Күнүнө бир 1000 сомго чейин тапчу элем. Бирок азыркы күндөгү бир 10 000 сомдун эквиваленти болсо керек азыркы. Бирок мектепте окуган бала үчүн 1000 сом деген чоң акча болот экен. Ошол бул ишти баштаганда мындай заводду сразу эле куруп калган жоксуңар да. Ошо кипятильник сатып жүрүп жанагындай антеннага кантип өттүңөр? Андан кийин апамдар алып кетти. Казакстанга каникулда болду. Каникулда алып кетип, мен апамдардын Алматыга кел десе макул деп баргам.
Алматыда иштейт десе ойлоп турмун өтө чоң шаарда бир бийик үйлөрдө жашаса керек депчи. Коммерцияга барган временный жашоо болот экен. Бирөөнүн мындай бир тоокканага окшоп эле салган квартиралар болот. Чыкса эле эшик 5 метр квадратка жетпеген, кухнясы, спальнясы баардыгы ошо бир бөлмөнүн ичинде. Анан ошондой жерге биз Ошто андан жакшы шартта жашайбыз да. Бир топ эле жакшы шартта. Анан Алматыда десе мен үчүн мындай бир резкий контраст болду да. Түшүнүктөрүм такыр өзгөрдү. Анан байкаганым бул нерсеге дагы кайрылып келебиз. Ушул жанагы бир барган ала сумкасы менен башка эч нерсе сатып алышпайт экен. Ала сумка ошо мебель, тумбочка баардыгы ошол болот экен. Бирок мындай тапкан акчанын баардыгын Ошто мебель алып койгула, үйгө холодильник алып койгула деп үйгө салат. Бул жакта 2 жыл иштесе да, 3 жыл иштесе дагы өздөрү өтө мындай временный эле шарттарды жасайт экен. Убактылуу гана шарттар менен жашайт. Анан мен бир ай убакыт үйдө болдум. Бир аз адаптация болсун дегенге же бир аз тил үйрөнсүн дегенге. Анан ошондо квартирабыздын сыртында бир коттедж үй салынып атат экен. Ошол жерден калган каткан строй материалдар менен гипсокартон, ар түрдүү жыгач, мык терип алып, анан шкаф жасагам. Биринчи жолу ошондо колумдан бир нерсе жасалып чыгыптыр. Атамдын китептери көп болчу, китеп текче жасагам. Телевизор бар болчу, телевизор тумбочка жасагам. Анан эшикте кир жайгычы жок экен, кир жайгыч жасагам. Ошо Алматыда үйдө отуруп алып, ооба. Анан жууна турган жер жок экен, умывальник жасагам, душ жасагам. Ошентип убактылуу болсо дагы жакшы шартта жашашыбыз керек деген ошол маалда мындай бир айдын ичинде жасаган жумуштарым болгон. Анан бул ушул бара ушул завод салууга деген мындай бир ойдун келип чыгышынын бөлүктөрү деп эсептейм да. Алматыда негизи 5 жылдан ашык жүрдүм. Кийин үйлөндүм Алматыда. Алматыда сен эмне иш кылып жүрдүң ошо 5 жыл? Баргандан кийин эле апамдардын жанына жардам бергенге бардым. Анан жанагы Улан Байкенин немесин пайдасы аябай тийди. Үйрөткөн содага деген ыкмасы. Апамдар эми мурун мугалим болгон. Апам дагы атам дагы мугалим болгон. Сода кылуу ыкмасы дагы мындай бир жөнөкөй экен да. Бут кийим сатчу апамдар. Келиңиз көрүңүз деп казакча сүйлөшүп, ал киши көрсө мындай бир жакпай калса албай коет. Анан башкасын сунуштайт. Ушундай бир башка ыкмалар жок да. Анан мен жана кипятильник сатып жүргөн соданы уже мындай бир топ өздөштүрүп калган үчүн чыкканда эле уже кишилер менен тилди жакшы үйрөнөк болсом дагы, ошский диалект менен болсом дагы кем айтып берем, түшүрүп берем. Келиңиз кийип көрүңүз деп анан эңкейип калып бутуна кийгизип, бошка берип, ушинтип сервис менен бир топ мындай соданы алдыга жүргүзүп кардарларды өзүнө тартып, ооба. Анан содада жүрдүк, бут кийим саттык. Мен кийин өзүм кроссовка сатып кеттим жаштарга деп, мындай атай жаңы тренддеги ошол маалда шузы, кеды, слипоны деп мындай башкача бир бут кийимдер бар болчу. Ошолорду биринчи базардан молодежный бут кийимдерди сатып жүрдүм. Анан ата-энем бир бул жактан Оштон үй алгандан кийин уже кетебиз деп чечим чыгарышты да. Алматыдан жүрүү ыңгайсыздык жаратты. Үйгө кайталы деп, Кайталы ал жакта дагы мындай туугандардан
алыс болбойлу жакын болойлу, жакшылык жамандык алыс болуп калат экенбиз деп анан мен суранып калдым. Мен кылайын деппи? Ооба. Бирок 10-классты бүтүп эле апамдардын кандай шартта жашап, кандай шартта иштегендерин көрүп, эмнегедир мындай окууга деген шыгым жоголду да. Себеби ата энем бизди багабыз деп ушундай шартта жүрүшкөн болсо, мен уже мындай өзүмө жоопкерчилик алышым керек экен деп эле, буларга апама жардам беришим керек экен деп мындай сурандым. Анан окуумду айылда окуп аттестат ала турган болуп сүйлөштүк. 11-класста ошондо окубай калдым дагы. 11-класс заочный бүттү да. Мектепке өзүң барган жоксуң, сен базардын мектебине өткөн турбайсыңбы? Ооба, ошо мен азыр кайсы жогорку окуу жайды бүткөнсүң десе, барахолканы бүткөн деп айтам. Убай, сен айтып атпайсыңбы, базарда бир 4-5 жыл иштеп калдым депчи? Ошо базар мектеби сага эң башкысы эмнени үйрөттү? Мен азыр Аламедин базарда да иштедим, андан мурун барахолкада иштедим. Орто эсеп менен эле санап көрө турган болсом, кеми 100 миңден ашык киши менен алака мамиле кылып турмун да. Алардын психологиясын үйрөнүп турмун. Эмне потребности бар, кантип алар менен мындай бир келишимге келсе болот деген нерсени өзүң түшүнбөй туруп эле инстинктивно барат экенсиң да. Анан утуруу ошибка кылып, утуруу биринен жаңылып, биринен практика кылып аткан сайын мындай бир өзүңдө практикалык тажрыйба пайда болот экен. Кишинин мындай кандай мамиле түзүүнү эң негизгиси ошо базар мага үйрөттү десем болот. Ошо адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөттү деп базарды айтып атасың да. Бирок сенин ата энең мына өзүң айтып кеттиң, мугалимдер экен да. Анан мугалим болуп жүрүп, бирок жанагындай перестройка болуп, жашоо шарттары өзгөрүлүп, алар дагы өзүнүн мындай адистигин алмаштырганга туура келди да. Мектепте иштегенби, балким университетте иштегенби, бирок соода сатыкка аралашып кетти да. Ата энең сенин оюң боюнча кандай баалуулуктарды сага бере алды? Негизи азыркы күндө турган бүт баалуулуктардын баардыгын байкасам, ошол биринчи эң кичине кезимден ата энемден алган баалуулуктар экен. Кандай болсо дагы адал жол менен акча табышыбыз керек, эч качан бирөөнүн аманатына кыянат кылбашыбыз керек, башың кесилсе да жалган сүйлөбөшүң керек, улууларды ызатташ керек, улууларды урматташ керек, эч качан текебер болбош керек деген мындай бир базовый баалуулуктарды үй бүлөдөн ата энемден алгам деп эсептейм. Бул завод дароо эле мындай пайда болуп калган жок да. Тиги базардан чыгып эле келген жоксуң да. Ошол базар менен бул заводдун пайда мындай болушу ушу жолду айтып берсең. Кантип сен өндүрүш кылыш керек экен, бирдемке ойлоп табыш керек экен, өзүбүз бирдемке чыгаралы деген ойго келдиң? Негизи барахолкада иштеп жүрүп, анан азыр келинчегимди жолуктурдум. Канча жашында? 18 жашымда. Келинчегим өзү Казакстандан. Анан мен үйгө барып айтып келейин, ошо казакка үйлөнөм деп. Казак кыз алам деп. Казак кыз алам деп. Анан аябай эле такыр каршы болушту. Бирдекеде мындай катуу чоң маселелерге гана чогулган туугандар ошол кезде чогулганда муну байдын немесинен оюнан кайтарайлы. Эртең казакка үйлөнсө кандай болот депчи. Анан ал кезде атам байкелери, атам баардыгы өзүнүн акыл кеңештерин айтып, алыс болгон кыйын, түндүктүн өзү бир топ, Казакстан деген каякта жатат деп. Анан бирок мындай ошол кезде макул деп
көнүп да калгам да үйлөнбөгөнгө. Бирок Казакстанга келгенден кийин үйлөнбөсөм кайра барбайм деп ультиматум коюп үйдөлөрдү коркуткан турбайсың? Ошондой болгон. Анан алар Көнүштү. ооба жана окшойт деп көнүп анан үйлөнүп той кылып кеткенбиз. Андан кийин кайра келдим. Бир убакыттар ошол товарларымды складка мындай калтырып кеткен болчумун. Келинчегим экөөбүз үйлөнүп кайра жаңы жашоо башталды да. Баардык ошол калтырып кеткен бут кийимдерибизди распродажа кылып сатып, эмне мындан ары эмне кылабыз деп анан өзүбүз эмнегедир ал бут кийим жактан көрбөдүк. Жаңы бирдеме көрөбүз деп. Кайра эле ошол жана тоокканага окшогон квартирага бардык. Ал жерде иштеп, план коюп өзүбүз. Ушундай күндөр болчу. Бир соода жок болгон күндөрдө мындай китлап сатып алат элек. Анан эт сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Сөөк сатып алат элек. Эти жылынган сөөктөр сатат элек. Анан ошону шорпо кылып, анан китлап менен 5 бармак кылып берчү экенчи. Ошол нерселер аябай сонун күндөр болгон экен деп эстейбиз да. Канчалык кыйналсак дагы, бирок процесс аябай сонун болгон экен. Бир кезде ушундай бир кандайдыр бир себептерден толук бут кийим сферасынан чыгып кеттим дагы. Анан азыр могу Дордойдо мусулман товарларын сата турган тачкалар жүрөт. Ичине таспих, жайнамаз, жана мусулман духилерин сатып. Ошондой Алматыда биринчи жолу менден ошондой идея чыккан. Тачкага мусулманский товарларды салып алып сатуу деген. Ошолорду сатып жүрүп, бир ой келет. Куран дистерди көбөйтүп сатуу деген. Анан ошол кезде уже өндүрүш башталат. Эң биринчи өндүрүш. Ошол нелегальный, копировальный. Бирок только жана пират болгон турбайсыңбы? Пират болгон. Анан нелерди ошо дисктерди көчүрүп чыгардыңарбы? Ооба, Куран дистерин Бишкектен алып кетет элем. Казакстанда андай аз болчу. Центральный мечиттин тегерегинен жакшы Куран хафиздердин дистерин алып анан көбөйтүп сатчумун. Жөнөкөй эле файлдарга салып, анан кийин уже өзүм жана дизайнер болгон кызыкчылыктарым пайда боло баштады. Башка дисктердин обложкаларын көрүп, буларды мындай обложка кылыш керек турбайбы деп, кооз сүрөттөрдү коюп, анан ушинтип, анан кийин конкуренция пайда болду ал жерде. Анан ал жерде сени турап башташтыбы? Ооба. Аларга караганда да коозураак кылып, аларга караганда компактныйраак кылып, аларга караганда дагы жакшыраак кылып, мындай. Анан эң кызыктуу жерлерде мындай скутер айдачумун. Анан жанагы дисктерди жазат элем дагы скотч менен куржунга окшоп байлап, үстүнө коет элем, алдына коет элем, артына коет элем. Анан эки бутумду мындай чанага окшоп жыгылып кетпейин деп айдап, акырын айдап, жана жиз саткан жерге алып барып, анан ошол жерде отурган реализаторлорго таратып кетчүмүн да. Анан казактар көрүп таң калчу эле, эй, могу скутер ма, ГАЗ-53 ма деп. Аябай мындай укмуштуудай көп жүк жүктөп алчумун да үстүнө. Өзүнөн чоң. Ооба. Ошентип диск жазып жүрүп, мындай өндүрүш бизнесин түшүнүп калдым. Анан мындагы как раз ошол мындан ары завод курганга келгенде мындай бир өтө чоң тажрыйбалар тийди да десем болот. Ошентип жүрүп, бир күнү скутерди ремонт кылган жерге бардым. Скутер ремонт кылган жерге барып, аябай скутерлер толуп турчу эле. Бир да скутер жок. Анан эмне болду десем, Казакстан таможен союзга өтүп кетип, Кытайдан скутер кирбей калды. Эми скутер жок. Скутер болсо сатмакпыз дейт.
анан скутерымды ремонтко бердим дагы. Бишкектен скутер издедим. Мен скутер алып келсем, может алат экен деп. Анан келип айтсам, көрдүм ал жакта $600 турат экен. Анан бул жактан сурасам, 1200-дөн алмакпыз дейт. Анан канчаны аласыңар десем, алып келе бер, 20 болсо, 30 болсо дейт. Анан акчам бир скутерге акчам жетет экен. Анан Бишкектен келип рисковать этип бир скутер алдым дагы Казакстанга айдап бардым. Скутерди алып барсам 1200-дө сразу эле санап берип койду. Анан дагы канчаны алып келсем, канча болсо ошончо алып келе бер дейт. Анан бир инемди чакырдым, экөөбүз айдап бардык. Анан күнүндө 2ден айдабай баштадык. Күнүндө эле наличный расчет кылып коет. Анан уже таможнядагылар биле баштады, бул уже бизнес кылып атат. Анан жанагындай отметкага отургузду. Перегонщик деп кличка коюп коюшту. Алыстан перегонщик деп чакырат эле. Анан скутер ташып жүрүп, мындай бир чоң акчаны көрдүм. Бир күндө эле $1000-2000 табуу деген кандай экен сезимдерди ошондо көрдүм. Анан тоже бул жерде аябай конкуренция көбөйдү. Орустардын өздөрү ташый баштады. Анан уже менде уникальность болбогондой мен оюндан чыгып кеттим. А бирок ушундай бир окуя болду, менин жашоомду түптөн өзгөрттү десем болот. Ошол кезде иштеген акчамды бир машина алдым, анан атам менен чогулуп Паламидинден контейнер алдым. Анан дагы бир 10 миңден ашык болгон акчаны бир күндө эле жоготуп алдым да, урдатып алдым. Паспорт, бүт бардык документтеримди кошуп жоготуп алганын. Бир балалуу болгом, келинчегим Казакстанда. Анан ушундай бир чоң бир немеге түштүм да, ойго түшүп калып. Келинчегимди чакырдым. Келгиле, бүт бардык дүйнөнү таштап койгула, эч нерсе керек эмес. Өзүңөр эле келгиле деп, анан бала мен келинчегимди алып Ошко кеттим. Ошко кетип бир 2 айдай стресс болуп жаттым. Биринчи жолу мындай бир кризис болуп калды мен үчүн. Анан ошол кезде мындай өзүм менен өзүм ичимде аябай жеке күрөш болду да. Турушум керек болдум да. Деп анан базардан $100 жанагындай мотокосилка сатып алдым. Анан тагама бардым. Тайке дешет, да. Тайкеме бардым. Барып орулбаган жер барбы, чөп оруп алгым келет. Былтыр чөп аябай акча болуптур. Быйыл деле акча болсо керек, мен чөп оруп саткым келип атат. Анан бир нокаттын жанагы адырлары деп коет. Ошол жерди көрсөттү. Бизге ушул жер караштуу, биз жылда деле орбойбуз депчи. Калсаң ушул жерди оруп алдым. Анан бир 3 гектарга жакын жер экен. Анан ошо мындай өйдө ылдый жерлер да. Өйдө чыгып ылдый түшөм. Кайра өйдө чыгып ылдый түшөм. Өйдө ылдый түшөм. Ушинтип чөп чаптым. 1,5 ай чаптым. Ошондо биринчи жолу байкадым. Баштан түшкөн тер шымга чейин жетет экенчи. Анан кыйын жумуш, ооба, мындай чындыгында ар бир эме эсептеп аттым да, күндө $2000 чейин табам. А бирок бир жолу мынтип атканда канча тыйын түшүп атат депчи. Анан ошондо берекени түшүндүм окшойт. Мамиле кандай болуш керек экени, барк кандай болот деп түшүндүм окшойт. 1,5 ай чаптым. Анан бүтүп жумуш бүттү окшойт десем, жумуш эмне башталыптыр да. Анын баарын чөмөлө кылыш керек экен. Анын баарын пресс-подборщик чакырып ылдый түшүрүп бериш керек экен. Аны салып бериш керек экен, аны жүктөп алып барыш керек экен. Анын баарына чыдадым. Анын баарына чыдап 2 ай дегенде 370 түп пресс болду. 370 пресс түптү сатсам, базарга алып барып 41.300 сом ошол кезде. Мындай цифралар эсимде калган да. 1,5 ай иштеп, бирок ошол кезде жакшы акча болчу. Жакшы акчадан дагы доллардын курсу 41.3 болчу. Ровно $1000 болуптур. Анан
үй бүлө менен барып 2000 сом коротком, Сары Челекке барып эс алып келдик. Анан кайра Бишкекке кеттик дедик. Контейнерибизди иштетебиз деп. Анан ошол $1000 менен кайрылып келгем Бишкекке. $1000 берекеси болду десем болот. Ошондон башталган. Келип товар алып, Жункайдан товар алдым. Тефаль, утюг, жөнөкөй кипятильник, ар түрдүү майда чүйдө, пульт, батарейка деген сыяктуу алып келип, жайып товарларды ачып, полка койсом, бир полка товар болгон. Кайсы жерге койдуң? Аламедин базарда ярмарка деген ряд бар. Ошол жерде 53 контейнерде болчумун. Бир полка контейнер пустой, бир полка товарым бар. Соода ошондон башталган. Бирок ушундай бир өмүргө деген куштарлык, энтузиазм ушундай эле, клиент келгенде колумдан тряпка түшпөйт эле ушу. Бирдемелерди аарчып, бирдемелерди көрсөтүп келиңиз деп. Анан бат эле соодада береке бар экен, бат эле Бир полка 2 болду деп кой. 2 болду, 4 болду, 8 болду, анан толду контейнер. Анан контейнер толуп, артындагы контейнерди алгым келди. Бирок мунун баардыгы мага чейин дагы Аламедин базарда иштеп, 10 жыл бою деле ошол Аламедин базарда иштеп жүргөндөр бар экен. Эмнеге мисалы мен Аламедин базардан чыгып кетип аткан убакта 4 контейнерим бар болчу. Уже бирин, экинчисин, үчүнчүсүн, төртүнчүсүн алып, сооданын мындай бир базарда ушундай түшүнүк болот экен, кайсыл жерде товар көп болсо, ошол ряд ходовой болуп кетет экен да. Аламединдин центральный проходу ар жактан башка көчөдөн болчу. Односторонний көчөдөн. Бирок биз бир конкурент менен бири-бирибизге өчөшүп, товарыбызды көбөйтүп, контейнерлерибизди жарык кылып, мындай атаандаштык, мындай бири-бирибизден эрте келип, ушинтип жаңы бир товарларды таап келип, ушундай бир сервисти күчөтө бергенибиздин себебинен биздин ряд центральный болуп калды. Бул нерседен анан жанагы өндүрүш ойлор тынчтык бербейт ичимде. Эмнени жасасам деген эле ушундай бир ойлор келе берет. Тефаль жасай албайм, пульт жасай албайм. Ошол кезде антенна да сатчумун. Антенналар ушунчалык бир популярный болчу. Себеби аябай сапатсыз жасалчу. Кытайдан келген антенна болгону 6 айга эле жете турган болуп эсептелип калган, Мен кадимкидей байкайт элем, 6 айга жеткен жок, дагы жаңысын берем деп келет эле да. Анан ошол жанагы Ошто 2 ай стресс болуп жаткан кезде телевизор көргөм да. Ал кезде Бакиев 2012 жылы Баткенге цифровой ретранслятор койгон, экспериментально, тестовый кылып. Центральный Азияда биринчи жолу. Бирок Ошко чейин сигнал жетет эле дагы, Ош, Баткен санариптик теле берүү 2012 жылдан баштап эле көргөн. Биз 2016 жылы Бишкекте мен буюрса Бишкек ушундай санариптик теле берүүгө өтөт деген уже түшүнүгүм бар болчу. Санариптик теле берүү менен аналогтук теле берүүнүн разницасы бул жана аналогтук теле берүү сигнал жоголуп кетсе эле чыбырап, качественный болбой. Санариптик теле берүү DVD көргөндөй эле болосуз да. Сапаты башкача. Сапаты башкача. Анан буюрса ошол санариптик теле берүү келсе, кандай антенналар бул жерде суроо талапка ээ болот деген түшүнүк. Анан элден мурун эле ошондой дециметрлик Удаяги японский технология менен жасалган антеннанын прототипин алып, ошону мындай менин колумдан келе турган ыкма менен жасалган. Жөнөкөй эле балка, кычкач, кайчы. Биринчи антеннаны өзүң жасап чыгардың? Ооба. Ош базарда сандык жасагандардын алюминиевый фольга сатчу эле. Ошолордон алюминиевый фольга алгам. Жана алюминиевый сандыктарды көргөнсүңөр? Ак куулардын сүрөтү бар. Тоголор анын ак куулары. Ооба. Ошол алюминийдин лист боюнан алгам, сырьё катары. Анан кабель сатып алгам, өзүмдө кабель бар болчу. 1000 сомго жетпеген материал жана инструмент менен биринчи антенна жасалат. Үйдө эле. Анан үйдүн ичине эле коюп, телевизорго коюп, тартса автопоиск кылып көрдүм.
анан биринчи жолу антенна сүйлөй бергенде биринчи мындай мен тартпаса керек деген жанагы өзүмө деген ишеничтин жоктугу да тартпаса керек деген ой менен эле сразу мындай туп-тунукта антенна тартып берсе мындай ушунчалык катуу толкунданып ичиме демим батпай ушундай катуу толкундангам да сүйүнүп мындай бир мындан ары чоң бир келечекте чоң мүмкүнчүлүк ачып алган сыяктуу эле чоң бир мүмкүнчүлүк мага ачылып калгандай да анан ошол кантип ушуну жеткирем деген түшүнүк пайда боло баштады. Ошол антеннаны эле уруп алып эле жипке байлап алып эртеси күнү базарга алып барып ар келген кишиге эле могу антеннаны тартып көрсөңүз вообще сонун тарта турган антенна десем эч ким ишенбейт. Мындай антенна керек болсо жасап алам үйдөн мен. Ушундай түшүнүктөр. Анан бирок арасында бар бала ушунчалык аракет кылып атат, алып койсом окшойт деп. Техниканы түшүнбөгөндөр гана мындай арасында чанда бирден алчу. Канчага саттың биринчи антеннаны? 250 сомдон сатчумун. 250 сомдон 100 сомдун тегерегинде эле расход кетчү. Бирок үйдөн дагы бир 5-10ду жасап келем, кайра базарда сатам. 5-10ду жасап келем, базарда сатам. Ошо биринчи сен өндүрүп өзүң колуң менен жасаган антенналарды бирөө сатып алганда кандай сезимдер болот да? Аны сатканда эмнеге андай сезим жок билбейм, бирок көчөдө кетип баратып үйүнүн үстүнөн антеннаны коюп көрүп калгандагы сезим башка. Пайдаланып атат, иштеп атат дегенчи. Бул сезим ушунчалык мындай бир сыймыктанууну алып келет. Бул буюмду мен жасагам деппи? Анан бир кездери эмне өзгөрдү? Упаковка өзгөрдү. Колго жасап алып келгенде колго жасалган азыр деле жанагындай самодельный печкалар бар, мындай ишенбей алат да, айла жоктон алат. Упаковка болгондо көз караш башка болот, суроо азаят, ишеним пайда болот. Ошондо упаковка жасаганда биринчи жолу сыртына эмне деп жазам деп ойлонгом. Мен түшүнүп атам, сыртына эмне деп жазсам, бул уже андан ары ушунун аты болот депчи. Бренд, Бренд. Анан ар түрдүү ойлор келди. Элеганс, комфорт, авангард же дагы ушундай бир общепринятый сөздөр. Анан бирок ичинемден ушу эр адамдын баарында эле ушундай бир сезим болсо керек, атам сыймыктансын деген ой ичимде, эмне кылсам атам сыймыктанат деп анан ойлонбой туруп атамдын фамилиясын жазгам, Маткасымов деп. Отпускка чыкканда келет, эмне иш кылып атасың деп көрсө, ушундай бир буюм жасадым, аны сиздин фамилияңыздын менен атап койдум деген сөздү айткым келип, Маткасымов деп жазып койдум. Анан элдер аябай күлгөн. Эмне? Мындай бул көбүнчө мындай бир адамдарда вниманиянын жетпегени сыяктуу түшүнүк пайда болобу же болбогон нерсеге чоң үмүт коюп алган сыяктуу сезимдерди чагылдырабы билбейм, бирок мындай күлкү пайда кылган. Күлкү пайда кылып. Күлүштү эле? Ооба. Эмне деп күлүштү эле? Эмнеге Маткасымов, эмне башка Вай деппи? Анан эми аттар бар, чөткө эле ошол жерде отурган кошуна эжелер, бирок колдогондор аябай көп болгон. Кичине келмен сатып берем. Мага коюп кое бер ушул жерге, мен могу акчаңды деп. Колдогондор аябай көп болгон. Эң мындай ушундай колдогондор болгон. Мен башында только өзүм сатчумун. Анан уже суроо талап көбөй баштагандан кийин кошуналарга бердим. Алар сата баштады. Анан ошол жерде биз менен чогуу туугандарыбыз иштечү, алар сата баштады. Анан Аламедин базар толук сата баштады. Бардыгы сенин антенналарыңды? Ооба, баары жардам берип сата баштады. Анан Ош базарга чыгыш керек болду. Эмне кылам, Ош базар ушунчалык бир мен үчүн бир немиз кичинемден эле ушуну бир аябай тартынчаактык мүнөзүм бар да. Ашкере тартынчаактык.
Ош базарга барып ушу аламедин базар сунуштасаң эле бир өзүң коркуп турган сөздөрүңдү айтып кое тургансып эле буулай бересиң да. Анан бир досумду чакырдым, мени Ош базарга ушул антеннаны таратышып койчу депчи. Анан ал супервайзер болуп иштейт экен, ал үчүн мындай бир өтө чоң жөнөкөй жумуш экен да. Жүр деп туруп эле сразу жете эле алган. Онун антеннаны көтөрүп алып, аны менен жете эле Ош базарга алып келген. Байке, могу антеннаны сатсаңыз 100 канал тартат дейт. 100 канал тартпайт. Жонго берсең дейт. Анан жок, 100 канал тартпайт, 17 канал тартат, бирок тунук тартат башкаларга караганда деп. Анан уже өзүм ачылып кеттим. Анан экөөбүз чогуу биринчи Ош базарга таратканбыз. Баарын саттыңарбы? Бир яттан эле ашпай калган. 2ден 4төн таштап эле. Анан эртеси күнү келдим, бүрсү күнү келдим. Ушинтип Ош базарга киргенден кийин уже мен үчүн көп границалар сынды да. Значит, уже Ошко, значит, Каракол, значит, бүт базарларга чыксак болот экен деген мындай бир чоң масштаб ачылды. Андан кийин ошо негизи антенна менен белгилүү болдуңар окшойт. Анткени мен деле силердин антенналарды сатып алып, Маткасымов бул эмне кыргыздар чыгарабы деп мындай таң калган болчумун да. Анан ошо антенна негизи силердин мындайча айтканда флагман болгон турбайбы? Эң силерге эмени брендти жайылтканга жардам берген буюм бул антенна болгон турбайбы? Канчасын саттыңар? Биз эсептегенбиз. Эми учетубуз жок, бирок блокнотторду карап эсептесек белгилүү бир убакытка чейин 5 миллиондон ашык антенна сатып 5 миллион. Бирок бул Казакстанды кошкондо. Биз Казакстанга чыгып, биздин эсебибиз боюнча 90%дан да көбүрөөк импортозамещение болгон Кыргызстанда. Андан сырткары Казакстанда 60%га чейин импортозамещение болгон. Бир кездерде ушу 40тан ашык киши иштечүбүз да. Бирок бир ушундай дагы ключевой маанилүү окуялар болгон. Мен үлгүрбөй баштадым. Күнүнө 50гө чейин жасаганга чейин үлгүрдүм. Бирок мындай уже физически да үлгүрбөй калдым. Анан уже кеңейиш керектигин, потребностун аябай катуу сезе баштадым. Анан эми мурун киши менен иштешип көрбөгөн, управленияда тажрыйбам жок. Эмне кылышымды билбей, анан ишеничтүү иниме кайрылдым. Мага жардам керек. Ал Аутсада окучу. Анан иним Аутсада бюджетте окучу. Ата-энемдин Оштогу эки сөзүнүн бири балам Аутсада окуйт болчу да. Ушунчалык сыймыктанчы. Мен инимди үйгө чакырып, жакшы тамак кылып, мен ушундай бир чоң келечек көрүп атам. Экөөбүз чогуу кетишибиз керек. Анан мен бир ушундай бир нерсени байкагам. Бишкекте мен үчүн өөн учураган бир туугандар чогулуп иштеген бир немелер бар экен, группалар бар экен. Биз кичинебизден бир туугандар бөлөк иштеш керек, тыйын маселесине келгенде алыс болушуңар керек деген тарбия менен келгем. Анан бирок бир туугандар чогуу болгон жерде чоң береке бар экен, чоң ийгилик бар экен деген бир 5-6 юбилейден көрдүм дагы. Анан мен ушул моделди тандашым керек деп өзүмө чечим чыгардым. Инимди кеңешке чакырып, буюрса келечекте завод курабыз. Болбосо жанагы колго кайрылган эле антенна жасап атабыз. Келечекте завод курабыз. Мына бир Кыргызстандын алдыңкы өндүрүүчүлөрүнөн болобуз. Эл аралык компанияга айланабыз деп съемный квартирада мындай бир жылуу батарейканын жанында сүйлөшүп отурабыз да. Инимдин көзүнөн жаш акты. Ишенгиси келди, бирок өмүрүндө өтө чоң чечимдерди чыгарыш керек экенин түшүндү. Мен ушунчалык берилип, ишеним менен айтып атканымды көрдү. Бирок ата-энем эмне дейт? Эки сөзүнүн бири балам Аутсада иштейт. Сен окууну ташта мен менен иште деп тарттың да? Ооба. Дегенде атам эмне дейт, апам эмне дейт деп экөөбүз 2-3 күн ушинтип мындай процесс уговаривания болду да. Бирок чечим чыгарды. Мен чогуу болом деп. Анан
ийиним базарда соода тармагын алды, мен өндүрүү тармагын. Экөөңөр бөлүшүп алган турбайсыңарбы? Ооба. Атам ошондо биринчи жолу самолет менен учуп келди окшойт. Өтө ылдамдык менен. Шашып ушуп Буларды оюнан кайтарбаса эртең бүрсү күнү чоң мамлекет болот деген өзүнүн түшүнүгүндөгү мындай. Бирок экөөбүздүн чечимибиз 100% болгон үчүн атамды көндүрдүк. Ата бизге ишениңиз, биз ушул жолду тандадык. Анан атам макул болду дагы, бир убакыттан кийин өзү да көчүп келерин айтты. Өзү ошол кезде ошо бастык балдардын чыгармачылык борборунда дагы жетекчи болуп турган, директорлук жумушун таштап, бизге соодада агент болуп келген. Торговый агент болуп. Кызматкер болуппу? Эми директор болгон, бирок мындай өтө эң алдыңкы ишкер, үлгүлүү ишкер болгон десем болот да, мындай өтө берилип, жалтанбаган мындай. Мен бул нерседен дагы көп чечимдер чыгардым. Биздин компанияда атамдай берилип иштеген киши боло элек экен. Мен дагы атамдай берилип иштебептирмин да. Антенна жасай баштадык. Күнүнө 500, күнүнө 1000 деген цифраларга жеттик. Анан бул серийный производствонун сырларын түшүнө баштадык. Мен Россияга учуп бардым. Россияда Ростов-на-Донуда антенна завод бар экен. Ал жерге клиент катары барып, өндүрүшүн көрсөткөнгү сурандым. Анан ал жерден аябай тажрыйба алдым. Жаңы модельдерди үйрөндүм. Негизи эле Россия, Казакстан, Кыргызстандын тегерегинде диапазондорго кантип антенналарды эсептеш керек экенин үйрөндүм. Ушул нерселердин баардыгын үйрөнүп келип, анан бул жакта дагы чоң пландарды чоңойттум. Анан атам оштон келген кезде $40,000, $42,000 бар болчу. Ошол $42,000 бул жерден 28 соток жер, саздак жер сатып алганбыз. Кайсы жерде? Төмөнкү Аларча айылында, Нижний Аларчада. Анан үйү дагы бир орустун бир аябай жагымсыз жыты чыккан үй болчу. Бирок ошону тазалап, биз үчүн чоң бир стартап сыяктуу эле болгон да, үй бүлөлүк. Анан апам сыртка чыгып огород кылчу. Ошол кездерде эстесем сонун убактар экен. Кайсы жылы? 2018-жылдар. 2018 5 жыл болуп калыптыр да? Ооба. Бул силердин биринчи заводуңар турбайбы? Биздин биринчи завод. Эч нерсе жок, только участок, үй бар. Сыртында эски бир короолор бар, ошолорду акырындап цех кыла баштадык. Бирин артынан бирин кошуп отуруп, ал жерибиз азыр 2000 квадрат метр өндүрүш. Азырча эле ал жерде өндүрүш иштейт. Ал жакта профиль башка. Ал жерде эмне чыгарасыңар? Ал жакта ошол жанагы урналарды, чоң бир корпусный изделияларды ошол жактан чыгарабыз. Ал жактан биздин азыркы өндүрүшкө керек пластик буюмдар ошол жактан куюлуп келет. Бул ишти баштаганда эң мындай чоң кыйынчылыктар эмне болду? Ошол кыйынчылыктарды кантип чечтиңер? Негизи эле өндүрүштөгү эң чоң кыйынчылыктардын бири адам иштетүү экен. Адам иштетүүдөн мурун дагы ошол иштеткен адамыңыз сиздин өнөрүңүздү үйрөнүп алып өзү баштап кетеби деген коркунуч болот экен. Мен азыр деле антенна жасап жүргөн чоң улуу кишилерди билем. Ошол барьерден өтө алган эмес. Азыр деле башка тармактарда иштеген ремесленниктерди билем. Ошол барьерден өтө албайт да, бирөөгө үйрөтсө, ал эртең өзүнө конкурент болот деген сезимди жеңүү бул эң чоң барьерлердин бири экен өндүрүштүн. Анан мен оюмча азыр деле ошондой көп өндүрүш баштаган кишилердин негизги барьерлери ушул. Адамдарды туура иштетиш, э? Ооба, адамдарды туура иштетүү. Ошону кичине ачыгыраак айтып берсеңиз, эмнеси, кайсы жагы кыйын болду?
биринчи эми элестетиңиз, сиз кол менен эле бир буюм жасайсыз. Кол менен буюм жасайсыз. Анан көбөйтөйүн дейсиз дагы, жаныңызга бир шагирт же жардамчы алайын дейсиз. Ошол жардамчы жасап аткан буюмуңузду өзү жасап алып, сизге конкурент болуп калабы деген коркунуч болот. Эң башында ушундай болот. Силерде болду ушундай коркунуч? Ал коркунучту кантип жеңдиңер? Просто жөн эле болсо болду деп эле биринчи кадамга таштап. А бирок ушундай эле бул коркунуч кийин бир өтө чоң формада келген. Кытай биз антеннаны уже миңдеп сата баштаган учурда Кара сууда иштеген кытайлар ошол антеннаны прототип кылып Кытайга жиберип, бирдей кылып, даже Маткасымов деп. Силерди туураппы? Ооба. Силер кытайларды туурап эмес? Кытайлар силерди туурап. Даже Маткасымов деген жазуусу бар. Мен кийин эки антеннаны мынтип кармап отурганда айырмачылыгын таппай араң тапкам. Ушунчалык бир чеберчилик менен копия кылынган экен. Анан бирок ал кезде уже биз автордук укукка берип койгон болчубуз, бирок даяр боло элек болчу. Кыргыз патентке автордук укук коргоп коелу деп бергенбиз, ал 1 жылда чыгат экен. Анан бизге документ бериле элек. А тиякта уже кытайлар копия кылып, биздин уже бизге караганда 50 сом арзан сатып атат. Биздин уже существованияга риск келтирип атат да. Эми бизнесменде ушундай болот. Балаңа бир коркунуч келген сыяктуу эле коркунуч келет да. Анан мен ошол эле күнү ушул бир мүнөз бар, буга токтоло кетем. Ойлонбой туруп аракет кылуу деген. Ошол эле түнү самолетко билет алып Ошко барам. Ошко барып, эмне дейм деп репетиция кылып атам да. Документ десе, кайсы документ? Ушул документим жок. Даяр боло элек, бирок жакында берет. Кыргыз патенттегилер, алар такыр сөзгө түшүнүш кыйын да, биристин сөзгө түшүнүш аябай эле кыйын. Өзүнчө бир мамлекет, госструктура. Анан ошол кездеги районный милицияга барып, менин укугум бузулуп атат. Бул жерде кытайлар менин бир автордук укугумду тебелеп, бизнесиме шек келтирип атат, жардам бере аласызбы деп. Анан кыргыз патенттин положениясын чыгарып келдим. Положение боюнча мен документим жок, бирок положенияны үйрөнүп алдым да. Булар мынтыш керек деп. Анан укук коргоо көргөн органдарга патент боюнча эми мындай негизи Кара сууда биринчи жолу болду окшойт деп ойлойм. Ошол кездечи. Тарыхындабы? Патентти мындай бир автордук укукту коргоочу ошол кезде. Түшүндүрүп берем. Азыр барыш керек. Барып арест кылышыбыз керек. Арест кылып, жана жасалма Кытай конфискация кылып, анан разбирательствого өткөрүп беришиңиздер керек. Разбирательство башталганда мен документимди алып келем. Анан дальше соттошуп алам. Бирок азыр токтотушуңуздар керек деп тиги начальникти көндүрөм. Ал киши өзүнүн районный милицияларга айтып, алар барып бир складты конфискация кылып, районго алып келип 10 000 антеннаны. Ошо 10 000 антенна алып келиштирби? 100 000 копия, 100 000, 90 000 сатылып кетти уже. Маткасымовдун копиясыбы? Бирок мен бул нерсеге кийин кубандым, себеби биз үлгүрбөй аткан учурда бизди жайылтканга жардам берип койгон. А бирок сапаты силердики менен тең болдубу? Сапаты биздикиндей. Силердикиндей эле? Бирдей кылып жасап келген. Анан 10 000 антеннаны мен счетума өткөрүп берген, Кытай өзү добровольно $3000 төлөп берген. Ошондо мен биринчи жолу мындай чоң жеңишке жеттим деп түшүндүм да. Анан ал кытайлар ушунчалык баягындай коммуникациясы күчтүү экен Кыргызстандын ичинде. Биринен бири мындай этият бол, автордук укук тебелебегиле, эмне жерде мен күйүп калдым деген сөз чыкканбы. Бишкектеги кытайлар дагы уже копия кылбай мен менен башкача сүйлөшүп. Ошондой бир чоң мындай бир разрыв болду. Ошондон кийин уже автордук укук деген түшүнүккө мен дагы углубляться этип, кийин уже ар бир продуктты сразу патентке
регистрация кыла баштадым. Бүгүн канча патентиңер бар? Канча буюмдун патенти бар? 20дан ашык. 20дан ашык. Бул силердин өзүңөрдүн ойлоп тапкан компания ачылыштарыңар, жакшы. Бизнес десе кээ бирлер мындай ойлойт да, жөн эле акчаны санашат, анан жыргап жүрүшөт депчи. Бирок бизнес деген бул мындай тобокелдикке баруу да. Анан дайыма эле бизнес жакшы жүрө бербейт да. Көптөгөн анын өзүнүн дагы кыйынчылыктары бар, тоскоолдуктары бар. Ошо бизнести жүргүзүп жатып баарын мындай чыштап салганга мындай көңүл калган учурлар болдубу? Выгорание деген түшүнүк бар экен. Кыргызча кандай которулат билбейм, бирок выгорание күйүп кетүү, күйүп кетүү дегенде биринчи жолу ковидтен кийин 2021-жылы ушундай бир түшүнүк келет экен. Эч нерсе каалабай калат экенсиз да. Мындай эс алсаңыз деле уже заряд жанагы низкий заряд албай калган телефон сыяктуу болуп калат экен. Анан ошондо бирок аябай Турцияга кеттим. Турцияга кетип 3 ай ошол жакта жүрүп келдим да. Смена обстоятельства, мындай чөйрөнү алмаштыруу, жаңы бир опыттар менен аралашуу деген нерсе аябай тез калыпка келтирет экен. Анан 3 айдын ичинде мен Турциянын ушундай бир өндүрүш чөйрөсүн көрдүм. Бул менин биринчи советский алкактан чыккан тажрыйбам болчу. Негизи эле башка чет өлкөгө барбы? Чет өлкөдө кандай өнүккөн. Анан аябай таң калдым түрктөрдүн өндүрүш тармагын өнүгүп кеткенин көрүп. Анан ошол нерсе аябай чоң түрткө берди. Келип эле азыр турган заводду салышыбыз керек экен. Биз ушундай алдыда мүмкүнчүлүгүбүз көп экен, жаңы тармактандашыбыз керек экен. Үй тиричилик буюмдарына өтүшүбүз керек экен деген мындай бир чечимдерди уже кристалдап келген болдум да. Анан келип балдарга жана иним экөөбүз сүйлөшүп отурганда эле завод салабыз. Бер жагы 3000 квадрат, андан ары 10 000 квадратка чейин улантабыз буюрса. Биринчи мындай өнүм чыгарабыз. Анан мындай өтөбүз. Анан муну кошобуз деп балдар жанагы эски печкаларды оңдоп отурса жанында монтип эле жомок айткандай болуп отура берчү эле. Анан бирок азыр түшүнүп атышат ошол бир чоң бир калоо ниет экен берүүчү Аллах, бирок аракет болот экен ошол нерседе. Анан айтайын дегеним ушул менин жашоомдогу ошондой бир чоң күйүп кетүүнүн артынан кайра чоң бир ийгилик келди да. Жакшы. Ковид учурунда Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө көптөгөн ишканалар жабылып, банкрот болуп, мындайча айтканда өзүнүн тарыхын токтотту да. Бирок ковид учурунда мен байкашымча силердин ишкана өтө мындай катуу иштедиңер да. Ошо жөнүндө айтып берсеңер. Ковидти айтып берерден мурун кантип ковидте биз ковидке каршы күрөшүүчү каражаттарды жасап калгандыгыбыздын себебин айтайын. Ошону айтып берсең. Кыргызстан менен Тажикстан согушканда кээ бир мындай анклав болуп калган айылдардан жашоочуларды алып чыга албай атабыз деген кабарлар келген да. Анан ал жерде негизи эле бир мындай жүк жеткирүү же бир нерсе кылуу деген мындай коркунуч, жолдо атып салып атат машиналарды дегенде биз эмне кылабыз? Биз бул ситуацияда карап турбай эле биздин мындай бир колубуздан келген мүмкүнчүлүк менен ушул нерсеге бир чара көрөйлү деп бир машинаны сатып алып, ошол нерсени ошол машинаны бронировать эткенге, бронемобиль жасай баштаганга өзүбүздүн профилибизди бура баштадык. Себеби келечек белгисиз болуп калды. Ошондой эле ковид келет деген учурда Италияда вспышка чыкты, жакында бул жака келет деп уже дүйнө жүзүнө тарап токтотулбай жайылып кетти дегенди билгенде бул нерсе менен кантип бир аз болсо да күрөшө турган эмне колубуздан келет деп өзүбүздүн бар мүмкүнчүлүктөрдү эстеп интернетти чукулап отуруп чыканак дозатору, дезинфицирующий туннель, дары чача турган туннель
жана абаны тазалай турган рециркулятор 3 буюмду разработка кылып жасайбыз. Анан эң башында ошол кезде жанагы ЦСМ деп мындай убактылуу стационарда болду. Ошол жерлерге алып барып кое баштадык. Биринчи Газпромго койдук, кийин жанагы Дворец спортко койдук. Анан ар ким колунан келген ушундай карап турбай эле деген бир чоң бир ынтызарлык болду. Буга чейин иштеген акчабызды жумшашыбыз керек деген. Локтевой дозаторларды жанагындай үйлөрүнө стационар кылып алгандар чыкты. Ошолорду алып барып бере баштадык, больницаларга бере баштадык. Анан кардар чыгып калды. Мага 300 штук, мага 800 штук. Анан аптекалар айтты, мен ушул нерседен пайда көргүм келип атат. Деп эле анан муну бизнеске айлантырып эле. Анан эле карап отурсам 1 миллион штук локтевой дозатор. Чыгардыңарбы? Чыгып турабыз. Бери жагы Монголия, Эфиопия, Украина, Белоруссияларга чейин экспорт кылабыз. Канча убакыттын ичинде чыгардыңар? Башталгандан аягына чейин. 2020-жылдын башында аягына чейин, Ооба. Бизде ошол Казакстанда аябай чоң спрос болду. Казакстан аркылуу дүйнөгө чыгат экен. Казакстандын оптовиктери дүйнөгө, биздин жакынкы Дубай Казакстан экен. Жакшы. Демек, көп компанияларга ковид бул чоң сыноо болсо, силер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк пайда болгон турбайбы? Бул аябай чоң тажрыйба болду. Жана ошондой эле аябай чоң мындай колубуздан келет, антеннадан башка деле дүйнө бар экен деген ушундай бир антенна мындай бир жүрөктү өйкөй берет эле. Жакында интернетке өтсө, бул токтой турган бизнес болсо, биздин бизнес убактылуу эле окшойт деп бизнестеги тажрыйба болбогондуктан ушул бир коркунучтар мындай басчу эле ичинен. А бирок ковид учурундагы мындай колубуздан келгендиги, анан биз ушундай Дагыстан, Казакстанда Zeta деген чоң компаниялар менен конкурировать этип калдык. Ошол ковид продукциялар мененчи. Анан биз алардын канчалык чоң экенин түшүнбөй эле атсалышып өтүрүбүз да. Ушунча чоң гиганттар менен өзүбүздүн энтузиазмыбыз менен өзүбүздүн именно локтевой дозатордун өзү пластик жанагы шампунь кая турган сыяктуу дозатордун өзү жок да, дефицит. Бирок кандайдыр бир кызыктуу шарт менен бир складка толтуруп бекитип коюптур. Жашырып же унутуп калганбы? Анан мен кандайдыр бир шылтоо менен бир себептер менен ал киши менен таанышып калам. Анан ал киши мага ошону сатып калат да. Анын ичинде 100 000 деген штук. А эгерде ал учурда ошол нерсе чыкпай калса дагы биз бул продукцияны жасап кете алмак эмеспиз. Себеби границанын баары жабык, ичиндеги керектүү буюмдун баары түгөнүп калган. Маска жоктой эле, дозатор жок, дагы толтура нерсе жок. Анан кийин уже 100 000 түгөнгүчө Кытайдан самолет менен ташып үлгүрүп калдык. Убай, мен бүгүн мындай нерсени байкадым да, силердин өндүрүш кайдзен системасы менен иштейт экен да. Ушу кайдзендин өзгөчөлүгү эмнеде? Эң башкы принциптери кандай? Анан бул кайдзенге кандай келип калдың? Ошол жөнүндө айтып берсең. Негизи изилдеп отуруп, кайдзен деген түшүнүк каяктан келген деп изилдеп отуруп, бул ушундай бир япониялык философия экен. А бирок бунун тамыры ISO 9001ден келип чыгат экен. А ISO каяктан келип чыккан десем, бул адамдын талабынан келип чыгат экен. Мисалы, эки киши бир уборщица жумушка жалдайлы. Эже, могул жер таза болуш керек деп айтасыз. Бул жакшы сөз. Эртеси келсеңиз таза болбошу мүмкүн, себеби ал эженин үйүндө бир аз тазалык деген түшүнүк башка болушу мүмкүн. Анан сиздин таза деген түшүнүгүңүздү өзүнүн түшүнүгүнө баалап туруп көрөт. Анан эмне кылам деп ойлоносуз? Анда эже деп мындай таза болсун деп жазып бересиз да. Ушундай бир ыкмалардан отуруп стандарт деген түшүнүккө келесиз. Эки адамдын тазалык деген түшүнүгү бир стандартка келиш керек.
Анан бир эжеге бир офистин кандай тазалыгы болуш керектиги 4 кагаздан турган столдун үстү ушундай таза болот, пол жер мындай таза болот, гүлдүн орду ушул жер, жумасына 2 жолу суу куюлат, кофе принадлежностьтер могул жерде туруш керек, ордунан кемисе орду билинип калыш керек. Анан муну сүрткөн тряпка менен муну сүртпөйсүз. Анан сүрөткө тартып атайы өзү отурган бөлмөгө кадимкидей илип бересиз. Анан жумушчу отурган жумушка алынып атканда кадимкидей бир 5 мүнөт 10 мүнөт ушул нерсени өзүнө түшүнүктүү тилде сүйлөп бересиз. Анан ушул түшүнүк эки адамдын бир стандартка келиши деген ыкма иштейт экендигин көзүм жетти. Бирок муну япондор кайдзен деп өздөрүнүн жеңилдетилген методун кылып алган. Малайзия өзүнчө, Сингапур өзүнчө, Америка өзүнчө TPS деп ар өнүккөн мамлекет өзүнчө өзүнүн стандарттарын жеңилдетип чыгып алат. Биз ошондой эле кайдзен ыкмасын кабыл алдык, себеби бул бизге жеңил түшүнүк экен. Бирок кайдзенге башынан аягына чейин кирип кетүү бул ондогон жылдар керек экендигин түшүндүк. Бирок бир акырындан адамдар менен сүйлөшүп отуруп, акырындык менен кетебиз деп мындай бир чечимге келдик да. Анан кайдзендин негизги маанилеринин бири эң биринчи миссия болуш керек экен да. Эң биринчи миссия болуш керек экен. Ошондо биз бардыгыбыз бул жерде команда катары иштешибиз үчүн бардыгыбыздын максатыбыз бир болуш керек. Ошондо бул команда, ошондо бул компания болот экен. Силердин миссияңар кандай? Биз башталгандан бери бир нече жолу миссия алмаштырдык. Өзүбүздүн акылыбыздын жетишине жараша. Бир кездери создадим комфорт по всей планете деген миссия болду. Андан кийин элде жок деген миссия болду. Элде жок, биз элге уникалдуу товар беребиз деп. Анан бирок азыр ойлонуп отуруп, коомдун ичиндеги мындай бир ар түрдүү традиция, салттарды эске алып отуруп, биздин иштешибиз жөн эле акча табуу эмес, коомдогу бир маселеге да тийиштүү болуш керек экен деп, эл үчүн эмес, өзүң үчүн ыңгайлуу деген миссия кабыл алдык. Эмне үчүн эл үчүн эмес, өзүң үчүн ыңгайлуу? Себеби биз коомчулук ушунчалык бир өзүбүздүн жашообуз менен эмес, ушул учур чактагы жашоо менен эмес жашап үйрөнүп калыптырбыз да. Же биз келечектеги жашоо менен, өткөн чактагы жашоо менен, же эл эмне дейт деген жашоо менен жашайт экенбиз. Ушундай түшүнүктөбүз. Бир үйдө толтура мебель, эмерек жана башка буюмдар баалуу чем үйдүн негизги баалуулугуна караганда, адамга караганда деген түшүнүктө жашап калыптырбыз. Биздин компания адамдарга ушундай түшүнүктү жеткиргиси келет. Үйдөгү негизги баалуулук бул адам. Үйдөгү негизги баалуулук бул эмнени айтат? Бул деген ашкерек кымбат буюмду сатып алып, өзүңдүн баалуулугуңду унутуп калба. Ооба, эгерде мүмкүнчүлүк болсо сатып алат. Бирок ошол эле нерсени жеңил бир 3000 сомдук атайы гардеробный вешалка, кийим илгич же 2000 сомдук журнальный столик. Самый эң негизгиси сапаттуу, эң негизгиси ыңгайлуу, эң негизгиси функционалдуу. Ошол эле $2000 шкаф аткара турган, миссияны аткара турган буюмдар. Бирок адам өзү эң баалуу негизги энергиясын, негизги убактысын, негизги көңүлүн өзүнө кетириш керек деген түшүнүктү жеткиргибиз келген бир чоң миссиябыз бар. Мен ойлоп атам, аябай кыйын болот, себеби бизде көп кишилер менен сүйлөшүп көрүп атам, колуңдан келбейт го деп эле айтып атышат да. Себеби мен ушундай бир чөйрөдө өстүм, муну көрүп өстүм да. Бир ушундай учур болду. Үйгө Аяшата ишенемдер келип калды. Анан апам кир болбосун деп паластарды бүктөп алып койгон. Анан
биз өзү паласы жок жерде ойнойбуз. Ал конок келип калганда апам чууркап паластарды салып атат. Эми бул илгертен келаткан салт да, салттуулук. Анан ошол Айшенем бир аз мындай жыпар көрдүк деп койду. Анан мен үчүн аябай катуу жатталып калды да бул нерсе. Акырын жеткирип койгон туруп, ооба. Жатталып калды дагы. Анан ушундай окуялар көп болот экен. Жана Казакстанда айткан сыяктуу эле убактылуу жашоо менен жашагандык. Анан биздин үйдө ушундай бир идиштер бар болчу. Мен жакшы эстесем өмүрүмдө бир жолу ичиптирмин. Аябай кооз идиштер бар болчу. Ал мындай бийик серванттарда турчу. Ошонун баардыгын эске алып отуруп, биз ушундай бир комдо жашайт экенбиз, өзүбүздүн жашообуз менен жашабайт экенбиз. Анан мен ушундай бир жаман окуя болду. 14-декабрь атамды жоготтум. Анан кече жакында апам, рахмат. Кече жакында апам бир оор операция болду, ден соолугуна байланыштуу. Мен ушул атамдын көзү барда бир сөз айттым. Атам аябай капа болду. Ата, ден соолугуңузду карасаңыз болбойт белем деген сөздү сиз кетип баратасыз деп түшүндүбү же кандай мааниде түшүндү, бирок капа болду. Мен муну күйүттөн айттым. Атамды жоготуп атканыма ушунчалык катуу күйүт болуп атканымдан айттым. Өкүнүч. Мындан мен үмүтүмдү эч качан үзбөдүм. Атам мындай бир жок болуп калышын үмүтүмдү үзбөдүм да. Бирок ошондо дагы ушунчалык жаны кыйналганын көрүп, мындай күйүтүптөн айттым да, ден соолугуңузду карасаңыз болбойт деп. Апама дагы кече айттым. Апа, ден соолугуңузду карасаңыз болбойт. Ошонун бардыгы ден соолукта карабандык, үй бүлөдө ошондой бир баалуулуктардын туура эмес болгондугу, бардыгы өзгөрткүм келет да. Бирөөнүн үй бүлөсүнө тийбесем да өзүмдүн үй бүлөмдө. И ушул ой менен эгерде мен 30 жыл мурунку убакытка барсам, эгерде өзүмдүн үй бүлөмө ушундай бир жашоо образ жизни үйрөтө алсам, ашыкча нерсенин кереги жок. Эң негизги функционалдуу, керектүү гана буюмдар менен негизги баалуулук биз өзүбүз, үй бүлөбүз, ден соолугубуз деген баалуулук менен жашашты үйрөтсөм, мүмкүн бүгүнкү күндөгү менин үй бүлөмдүн абалы башкача болот беле деген ой менин жүрөгүмдө дагы миссияга ошол нерсе коюлуп атат. Эл үчүн эмес, өзүң үчүн баалуу буюм болуш керек деген нерсе менин оюмча менин өмүрүм ошол нерсеге кетсе дагы. Видение койдук. 2027 жылга чейин 1 миллион үй бүлөнүн позитивдүү ойлонуп, өзүн кем сезбей, өзүн толук сезип, өзү кандай шартта жашаса дагы өзүн толук сезген мышленияны бере алган бир ишкана болсок, буюмдарыбыз аркылуу, значит биз ошол виденияга жеткен болобуз. А эгерде даже бир үй бүлө болсо бул, биз утулбайбыз. Убай, сонун нерселерди айтып кеттиң азыр өзүңдүн үй бүлөңдүн мындай үлгүсүндө, негизинде. Бирок кандай болбош керек экенин айттың да. Бирок мисалы кыргызстандыктардын жашоо образын жакшы жакка өзгөртө турган болсок, бул заманбап кыргыз үй бүлөнүн жашоо образы, оокаты кандай болуш керек? Кандай жашоону жүргүзүш керек? Мен түшүнүп атам, миссия кабыл алгандан кийин эң биринчи үлгүсү мен болушум керек. Себеби менден чыккандан кийин менин үй бүлөм кандай болуш керек деп түшүндүрсөм, менде 4 фактор бар. 4 мен мисалы Аллахтын каалоосу менен локомотив болсом, менин артымда 4 вагон бар. Бул биринчи вагон бул ден соолук вагону. Экинчи вагон үй бүлө, үчүнчү вагон билим жана бул диний, руханий өсүү, билим жактан жана руханий жактан өсүү. Төртүнчүсү материалдык жактан өсүү. Ушул 4 тармакты бирдей алып кетебиз. Мен ойлонуп карадым, бизнесте белгилүү жетишкендикке жеттим. Себеби проект катары карадым. Бизнес мен үчүн проект. Мен
бүгүнкү күндөн эртеңки күнгө жетиш үчүн эмне кылам деп ойлонсом, бул жумуштун ушунчалык адисимин, отурамын, стратегия жазамын, план жазамын, мүмкүнчүлүктөрдү караймын, встречаларды организовать этемин, алар менен жолугамын, келишимдерди түзөмүн. Жумуш мындай бир Аллахтын жардамы менен ушунчалык жеңил кетет да. Анан мен ойлондум, эмнеге мен калган 3 тармакка проект катары карабайм. Ден соолукка кантип проект катары карабайм, үй бүлөгө эмнеге проект катары карабайм, же жана өзүмдүн билим жана руханий өсүү жагыма эмнеге проект катары карабайм деп ар бирине өзүнчө максаттарды коюп чыктым. Бул максаттар кандай? Акырындык менен мунун четкий, мисалы үй бүлөмдө ар бир үй бүлө мүчөсү өзүнүн 5 жылдан кийин кандай деңгээлде болгусу келет деген сүрөтү бар. 10 жылдан кийин кандай болгусу келет деген өзүнүн каалоо сүрөтү бар. Биринчи эле алар менен отуруп келгиле, Аллах жакшы ниетке мындай жарымырс дейт. Ушул нерсени биз жакшы ниет менен коелу, анан ошол нерсеге аракет кылалы деп үй бүлө менен, мисалы үй бүлөлүк совет деп түзүп, өзүбүзчө чогулуп отуруп, ар бирибиз кандай деңгээлге жеткибиз келет, ар бирибиз ден соолук тармагыбызды эмне деңгээлге жеткизип келет, билим деңгээлибизде келечектеги профессиябыз кандай болгусу келет деген мындай бир кыялдарыбызды, анан багыттарыбызды аныктаганга аракет кылганбыз. Анан бирок ушундай бир түшүнүктөрүм бар. Эгерде биз бир кадам кылсак, жаратуучу тарабынан 2 кадам болот экен. Бул албетте ушундай. Бирок биринчи кадам бизден. Ар бир тармакты проект катары карагандык бул өтө чоң ийгиликтерди алып келет экен. Убай, сонун айтып кеттиң. Ар бир инсандын өзүнүн келечектин бир сүрөтү болуш керек депчи. 5 жылдан кийин кандай болом, 10 жылдан кийин кандай болом. Азыр 2023 жыл. 2033 жылы Убай 43-кө толот, 10 жылдан кийин сен өзүңдү кандай элестетесиң? Миссиямды аныктап алганым өтө чоң жардам болгонун түшүнүп атам. Себеби мындай суроону 1 жыл мурун, 2 жыл мурун берсеңиз, бул мен үчүн мындай бир абстрактный, өзүмө ишенбегендик же бир өзүм толук элестете албаган бир нерселерди силерге айтып берген сыяктуу бир сезим калтырмак. А бирок азыр бардык нерсе миссиянын эле тегерегинде болот. Мен өзүм айткандай эле, эгерде бир үй бүлөнүн жашоо мышлениясы, жашоо образы өзгөрүп калышына себепчи болсом, мен өзүмдү бактылуу сезем. Значит, менин бардык иш аракетим, эртең мен мисалы акчам болот, LX600 айдагым келет. LX600'та алардан мурун ойлондум, так, бул канча үй бүлөнүн жашоо образын өзгөрткөнгө себепчи болот. Эгерде ал суроого жооп бербесе, значит мен аны кылбайм. Ошол сыяктуу эле бардык мен койгон максаттар өзгөртүп атпайбы? Бирок мен бул нерседен бакыт сезбегенин түшүнүп атам. Мен бакыт сезеткем, бир адамдын үй бүлөсүндө жашоо өзгөргөн болсо, мен айтып атам, мен эгерде 30 жыл мурунга кайтып барсам, жашоо образыбыз өзгөрүп, бүгүн башка картина болсо, бул мен үчүн бул дүйнөдөн артык бакыт да. А эгер мен кандай бакыт сезем, эгерде бир нече үй бүлө бул образды кабыл алган болсо. Ушул нерсе мени канааттандырат. Менин биринчи үлгү болуу, өзүмдүн үй бүлөм ошол нерсеге татыктуу болуу, өзүмдүн ошого жараша ден соолук чыңдоо, ошого жараша билим деңгээли алуу, ошого жараша материалдык байлык топтоо. Мен үчүн байлык топтоо бул мындай түшүнүк алып келет да. Ооба, мен эртең бүрсү күнү дагы заводду чоңойтом буюрса. Дагы башка заводдор менен кооперация ыкмасы менен иштеп, продуктивный ассортиментти көбөйтөм. Дагы башка мамлекеттерге экспортко чыгам. Дагы компаниянын выручкасы ондоп көбөйөт. Бирок мунун бардыгы ошол мен жаратып аткан баалуулукту көбөйтүү үчүн болгон ресурс деп түшүнөм. Ошон үчүн 2027 болсо дагы, 2033 жылы болсо дагы мен канчалык үй бүлөгө позитивдүү мышление, жок жагын эмес, бар жагына шүгүр кылып жашоону эстете турган буюмдарды жасоого себеп болуу.
бир гана миссиянын тегерегинде ой жүгүрткөнгө аракет кылам. Анан шүгүр деген сөздү айтып кеттим. Мен Дубайда жүргөндө шукрон деген сөздүн мааниси биздеги колдонгондон башка экендигин түшүндүм. Биз шүкүр десе, шүгүр кыл десе, мындай бир канаат кыл, тооба кыл, ушун менен жакшы эле сен мындай бир ызаланба деген сыяктуу түшүнүк алат экенбиз. Арабтарда шукрон десе бул рахмат деген сөз экен да. Рахмат деген сөз ыраазы болуу, Аллахтын сага рахматы болуу. Бул жакшы каалоо тилек экен. Эми мунун маанисин тереңирээк изилдей турган болсок, эгерде бир инвестор экөөбүзгө 1 миллион сомдон берди. Силер мен айтайын, ошол миллион сомду иштетип, коротуп, анан бүткөндөн кийин келип инвесторго айтып атам, рахмат деп. Аллахтын сага рахматы болсун деп. А силер 1 миллион сомду ушундай бир пайдага иштеттиңер. Ал нерседен бир чоң бизнес курдуңар. Ал нерсе аркылуу көптөгөн адамдын жашоосуна өзгөртүү киргизгенге аракет кылдыңар. Ал нерседен толтура адамга кайрымдуулук ачтыңар. Ал нерседен дагы толтура бизнесмен адамдардын тажрыйба ала турган платформасын түздүңөр. Анан ошол 1 миллион сомду бир нече миллион сом кылып инвесторго келип, рахмат, моолунун бардыгы силердин берген 1 миллион сомуңардын себебинен дегенде, кимибиздин рахматыбыз чындык болот. Менин рахматым бул сөз рахмат, воздух рахмат. Силердин рахматыңар амал рахмат, чындык рахмат. А бизге Аллахтын, жаратуучунун канча мүмкүнчүлүктөрү берилди. Биз шүгүр кылуу деген түшүнүктү, ошонун бардыгын коомчулуктун пайдасына канчалык жумшайбыз деген маанинде түшүнүшүбүз керек экендигин ойлонуп калдым. Сонун сөздөр. Убай, жаратмандык энергияны күчөтүш үчүн адам эмне кылыш керек? Бул жашоодо азыркы айткандай эле кандай бир өзүнүн чындыгында мен үчүн ошол миссияда энергия эч нерсе бере элек эле да. Мен айтышым мүмкүн, спортко барам, намаз окуйм, дагы бирөөлөр менен жолугуп сүйлөшөм, нетворк кылам деп. Бирок миссия бар. Анан миссиянын тегерегинде мен ушунча үй бүлөгө позитивдүү мышление тартууласам, алардын үй бүлөсүндө ушундай бир түшүнүк пайда болот дегенди элестетүү мен үчүн эң чоң источник энергия экен. Түшүнүктүү. Ошо миссияны табыш үчүн эмне кылыш керек? Анткени көптөгөн жаштар бүгүн мен өзүмдүн миссиямды, вазипамды түшүнбөй жатам, жашоомдо эң чоң максат эмне экен, изденип жүрөм дегендер көп да. Ошо миссияны табыш үчүн эмне кылыш керек? Мен оюмча убакыт дагы өзүнүн ролун ойнойт. Мен азыр 33-төмүн. Жашым мындай бир оюм токтолгон кез. Көп нерсе мага уже баалуулуктар алмашкан кез. Менин тегерегимде кандай баалуулуктар бар эле, ошол баалуулуктардын канчалык бар жана жок болуп калгандыгынын түшүнүктөрү бул миссияны тапканга жеңилдик берди да. Эгерде чыныгы баалуулуктарын адам али түшүнө элек болсо, миссиясын таппайт. Чыныгы баалуулуктарын табыш үчүн эки нерсени эле салыштырыш керек. Мисалы, эки стакан турат же эки буюм турат. Же бул буюмду мен базардан 100 сомго сатып алып келсем, значит бул буюмдун баасы мен үчүн 100 сомдон жогору. Себеби мен 100 сомду курбан кылып атам же 100 сом алмашып атам. Ошондой эле адамдын оюнда баалуулук эмне деген түшүнүктү өзүнө чындык нерселер менен чечиш керек да. Чындыгында эмнеге алмашканга даяр. Эгерде убактысын ошол нерсеге алмашканга даяр деп эсептесе, ошол нерсе баалуу экен да. Ошол баалуулуктарды анык кылгандан кийин, значит, анын артынан туура миссия келет. Туура баалуулукту аныктоо туура миссияны тандаганга жол ачат. Туура баалуулукту каяктан тандайбыз десек, бун мисалы айта албайт экен. Жашоо бул ушул нерсеге түртүп, ушул нерсенде бир буга чейинки келген өмүрүм ушул нерсеге жол ачты. Анан мындагы изилдешим керек.
көптөгөн адамдар үчүн репутация, имидж деген сөз мындай жөн эле сөз да. Бирок чыныгы ийгиликке жетем, чоң жетишкендиктерге жетем деген адамдар үчүн репутация бул акчадан да баалуу нерсе да. Ушу репутацияны күчөтүш үчүн эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек? Репутация Адамдын аброю деп коет го, ооба. Мен жакында эле бир ишкерлерден уктум, бирөө менен иштешиптир, болбогон бир $800 айынан өзүнүн репутациясын төгүп алыптыр, же болбосо жумушу бүткөндөн кийин акчасын бербей коюптур, себеби бир кандайдыр бир конфликттерден улам. Бул ушул репутация. Бир адам репутацияны туура эмес төгүп алган, ал жайылып атат. Ал бир 3-4 адамдан келип мага бир белгилүү эле кишилердин репутациясы ушинтип атат да. Бул деген репутацияны төгүп албаш үчүн, жогорулатыш үчүн ар качан өзүңүз менен өзүңүз чын болуңуз. Мисалы, укпайт деп ойлобош керек, жетпейт деп ойлобош керек. Кандай болгон учурда дагы бул адамдын өзү менен өзү чын мамиледе болуп, өзүнө кандай мамиле кылганды кааласа, башка бирөөгө ошондой мамиле кылгандыгы бул репутациясын жогорулаткандыгы. Бизде мисалы бир 3 миллион сомго жакын продукцияны кайрып компания убыткага кетсе дагы, мисалы, сатуудан баш тарттык. Себеби ал жерде бир техникалык катачылык кетирилиптир. Ошондой эле азыр деле бир кандайдыр бир жалптар менен чыкса деле, биз өндүрүштө болот андай нерсе. Жоопкерчилик алганга даярбыз. Хотя бул бизге финансылык жактан выгодно эмес. Биз бул жерде доскаларда жазылып турат, возвратность деген түшүнүк 25% болгон бир кездерде. Ушунчалык серийный производствону бир өнүктүрүп, жакшы түшүнө элек учурларыбызда катачылыкты көп кылып алып турбуз, 25% продукциябыз кайрылып келген. Ошол азайып отуруп, азыр барган сайын азайып кетип атат, бирок кандай болсо дагы ошол нерсени мойнубузга алганга даярбыз. Азыр канча пайызга жетти? 3%. 3%. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаштарынын эң башкы көйгөйлөрү деп эмнени эсептейсиң? Мен бир киши менен жакында сүйлөштүм. 80 мамлекетте филиалы бар трансконтинентальный компаниянын стратегиялык директору. 250 000 кишини через управляющий башкарып турган кишиде чоң бир түшүнүктөр болгондугу анык да. Экөөбүздүн сүйлөшкөндүгүбүз эки деңгээл экен. Мен ал киши менен бир деңгээлде сүйлөшөм, ал мен менен мындай, мен 180де кетип баратам да, ал еще биринчи скоростьтен 2ге сала элек. Ушундай түшүнүк пайда болду да. Анан айттым, келиңиз, мени аябаңыз, өзүңүздүн максимальный эң жогорку түшүнүгүңүздөгү ойлор менен бөлүшүңүз. Түшүнбөсөм дагы аракет кылайын дегенде, убай бардык нерсе абдан эле жеңил. Эң негизгиси жөнөкөй түшүнгөнгө аракет кыл. Адам эки эле тандоону кылат. Биринчиси коркуу, экинчиси ишенүү. Күнүнө 1000 жолу, 500 жолу, канча жолу болсо дагы эки эле тандоонун ачасында турат. Же коркуу, эмнеден корккондугун ойлойт, же эмнеге ишенип, эмнеге жеткиси келгендигин ойлойт. Мен оюмча коомдун проблемасы корккон нерсесин көп ойлойт. Негативдүү ойлонобу? Негативдүү ойлонот. Мен кыла албайм дейт, өзүн төмөн сезет. Бул өзүнө ишенбейт, стакан наполовину пол, наполовину пуст дегендей эле. Жарым өзү достаточно баалуу, достаточно кыйын, элде жок мүмкүнчүлүктөрү бар адам өзүнүн кемчиликтерин гана ойлогондугу үчүн өзүн кем сезет. Бул толтура проблема алып келет. Мен оюмча ашкере Инстаграмда отуруу ошол пустотаны өз ойлогон толуктоонун бир аракети. Бирөөлөр менен урушуу
ошол кемчиликти толуктоонун бир аракети. Социалдык өзүнүн бир ордун таппоо деген сыяктуу толтура дагы бир түшүнүксүз көрүнүштөр ошол кемчиликти толтуруунун аракети. А эгерде адам баарына шүгүр алса, ошол шүгүрдү пайдаланам, бар нерсени пайдаланып коомго пайда келтирем десе, же ошол нерсе аркылуу дагы бир чоң жумуштарына көзү жетсе, ишенсе, ошол нерсе бул жанагы бир кадам, эки кадам. Ушунун тегерегинде адам баалуулугун сезип, бир кадам кылса мүмкүнчүлүк ачылат. Мен ушул антенна жасагандан баштап негизи эле көп учурларда байкайм да, бир мен мага керек мындай көчөгө чыктым, изденип атам, мага керек кычкачты бирөө келип калат. Муну алып койбойсуңбу деп. Мага керек столду бирөө мынтип сатып турат. Анан мен ушунчалык таң калам, менден кадам анан мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышы дагы жаратуучудан экен. Ошон үчүн күнөн санашыбыз керек мүмкүнчүлүктөрүбүздү. Миграция маселесине сеникинде өндүрүштүн өнүгүүсү кандай жардам бере алат? Негизи эле мен карап атам да, Бишкек эгер ала турган болсок, Восточный промзона, чыгыш промзонасы жана бул жакта эң акыркы завод Ленинанын артында да толтура заводдор бар. Ошол эки аралыкта эле жүздөгөн завод бар. Килейген чоң завод Ленина, Дастан, завод Фрунзе, дагы толтура заводдор бар. Эми калганын карай турган болсоңуз, ошол заводдо иштеген кишилердин жашай турган жери, заводдо иштей турган кишилердин окуй турган жери, заводдо иштеген кишилердин лечение ала турган, дарылана турган жери, жана ошондой эле инфраструктура заводдун тегерегинде. Мен муну кийин түшүндүм. Бир кезде завод жок болуп калат. Элдин баардыгы миграция. Биздин баалуулуктарыбыздын бири бул инфраструктура. Азыркы турган жерибиз 2 гектар жер. Азыр 3000 квадрат метри курулуп завод болуп атат. 120дан ашык киши жумуш менен камсыз болгон. Бул жерде бир 15 кой отточу. Азыр 120 киши мындай жумуш менен алек тажрыйба алат. Бул жерден сапаттуу буюм чыгат. Андан сырткары мунун тегерегинде бирөө квартира салып атат. Мунун тегерегинде бирөө комок салып атат. Бул жерге газ келди, бул жерге свет келди, бул жерге жол салынып атат. Бул жерден налог төгүлүп атат. Мультиплексный экономический инфраструктура миграцияга эң чоң таасир тийгизет экендигин түшүндүм дагы мен өзүмдү ушундай бир наам айгардым, экономикалык солдат. Себеби бул өзүнчө бир мамлекеттин мындай бир Коопсуздугу экен. Убай, негизи Кыргызстанда могу сервис тармагы өтө өнүккөн да. Бирок өндүрүш өтө эле мындай мышык ыйлай турчу деп коет го, абалда да. Ушу сендей өндүрүш тармагында жаратмандар көбөйүш үчүн кандай шарттар түзүлүп бериш керек? Эми абстрактно айтпайын, Өзбекстанда, Турцияда импорттан антидемпинг специальный пошлиналар чыгарылган. Эгерде мындай ичтен өндүрүлгөн өнүмдөргө антидемпинговый пошлина киргизилсе, өндүрүүчүлөр үчүн эң чоң жардам болот. Даже Евразиялык союздун тегерегинде бул нерселер практикаланып келатат. Бирок Кыргызстандын өзүнүн бул жакта антидемпингди чечмелеп берсең. Мисалы бизден гипсокартон чыгат. Анан гипсокартон эгерде ички рынокко жетишерлик болсо, сырттан гипсокартон киргизүүгө кошумча пошлина кошулат. Жана ошондой эле башка бир өнүмдөрдө.
ичтен чыккан өнүмдү сырттан киргизүүгө тоскоолдуктар же дополнительный экономикага пайда боло тургандай ыкмалар колдонулат мамлекет тараптан, да? Бул эң негизги эле инструмент. Жакшы. Андан сырткары мамлекет эгерде бул биз мисалы бирден бир көйгөйлөрүбүздүн бири бул техникалык специалисттер. Бизге политехтен сверлильный станок эмне экенин билбей келген балдар жумушка келет. Политехти бүтүп аткан, машиностроительный, прикладной механиканы бүтүп аткан 2-ден 4-төн студент бүтөт. Бирок 100 миң деген мисалы башка кесиптер бүтөт да. Биздин 90-жылдан заводдорго деген талап, кесип заводдордо иштей турган кишилердин суроо талабы токтоп калгандыгы, соответственно окууда ал кесипке барган кишилердин кадровый маселе токтоп калды. Анан бул баягындай да, курица или яйцо дегендейчи. Же ал жак резко миңдеген киши тапшырып албайт, себеби өндүрүш жок. А бул жерде өндүрүш соответственно өнүп кете албайт, себеби специалист жок ушундай. Анан бул нерсеге бир нече ошондой ыкмалар, антидемпинг жана ошондой эле бир мамлекеттик тараптан кызыктыруу. Биздин өзүбүздүн ичибизде мисалы Турциядан, Кытайдан жана башка жактардан эксперттер келип иштешет. Алардын баардыгы мисалы университет тегерегинде жүргөн бала бир университетти бүткөн сыяктуу эле бир кесип ээси болуп калат да. Вот ошондой мүмкүнчүлүктөрдү ачышыбыз керек. Мен да жакында уктум, мисалы IT тармактын специальности ушунчалык переизбыток болгондуктан жакынкы келечектин кесиби деп бул инженердик кесиптер кабыл алынып атат дүйнө жүзүндө. Бизге келген сотрудниктер биз мисалы $3700 төлөп берген инженерлер бар. $2800 төлөп берген инженерлер бар. Бул IT тармакта эле достаточно аябай жакшы кесиптердин бири. Ой, анан дагы биздин маекти мындай жыйынтыктоочу суроолордун бири, сенин тармагыңда ийгиликке жетишим деген адамдарга кандай сунуш, кеңеш бере аласың? Ушул бир түшүнүктүү көрдүм. Баалуулук деген теманы складка салыштырып айта турган болсом, бир складта мыломойка, кийим-кече, тамак-аш жана үй тиричилик буюмдары деген 1000 деген продуктыларды алып барып салсаңыз, ичинен бир продуктун таап чык десеңиз, таап чыга албайсыз да. Аны кантип таап чыгышка мүмкүнчүлүк болот? Эгерде 4кө бөлүнүп, бул жерде тамак-аш буюмдары, бул жерде үй тиричилик буюмдары, бул жерде мыломойка, идиш жуучу каражаттар деп ар бири полкага бөлүнсө, ар бири полкадан өзүнчө бул кухнянын каражаттары, бул ваннанын каражаттары деп бөлүнсө. А бул эмне? Бул биздин акылуу склад сыяктуу. Эгерде баалуулугуңуз туура коюлса, сизге келген илимдин баардыгы складта туура полкага жыйылган сыяктуу эле келечекте сизге пайда берет. Бизде ушунчалык бир чоң көйгөй бар. Instagram, TikToктон эч кандай полкасы баалуулугу жок эле түрдүү маалыматтарды алып беребиз. Анын баардыгы жанагы мурунку кучанын үстүнө эле толуп таштанды, Ооба, бир ал нерсе только хаусту көбөйтөт. Адам ошончолук өзүнө ишенбегендик, вроде көп нерсени үйрөнүп атат, бирок ошончолук пайдаланбагандыгы өзүн жок кыла берет. Баалуулукту туура коелу. Алар бизге пайда бере баштайт. Бирөө менен сүйлөшүп отурганыңызда Amazondун роботу сыяктуу туура полкалардан туура керек маалыматты алып чыгып, бирөө менен сүйлөшүү диалектиси пайда болот. Бир гана азыр мен өзүмдү ушундай байкадым, белгилүү бир убакта баалуулугум жоктугунун себебинен только 2 күн мурун гана билген маалыматты айтып бере алам. Андан мурункусу уже эсимден чыгып кетет. Себеби жанагы сиз айткан свалканын ичинде.
Ошон үчүн кеңешим переизбыток маалыматты баалуулуктарды туура коюп, мисалы мен айттым пример катары ден соолук, үй бүлө, билим жана руханий жак жана материалдык жак деп ошого керектүү билимдерди бөлүп караш керек. Мен мисалы бир өзүмдө матрица деген бөлмөм бар. Ошол жерде баардык маалыматты алып чыкканга аракет кылам. Так, үй бүлөгө жараша коюлган максаттарым, үй бүлөгө коюлган жараша коюлган принциптерим деп бир дуалда үй бүлөнүн маселесин коем. Баардык маалыматтарды алып чыгып отуруп, менин акылым бошойт. Анан бирок порядок болуп калат дагы, ага кирген маалымат только пайда бере баштайт. Анан ошондой эле эл үчүн эмес, өзүң үчүн баалуу деген сыяктуу, мисалы эски поколениянын, биздин улуу поколениянын проблемасы эл үчүн жашаган. Азыркы келаткан поколениянын проблемасы мындай переизбыток даандыктагы, андан сырткары мындай бирөөгө теңелгиси келип, мисалы бирөөнүн Турцияда эс алып жүргөндүгүн көрсө, ошол нерсеге кызгануу сезим пайда болот. Ошол нерсени каалоо сезим пайда болот. Өзүнүн жок жанагы стакан наполовину пуст деген сыяктуу жок жагын кайра көбөйтө берет. Бар нерсени көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек. Сонун сөздөр болду, Убай мырза. Эми биздин долбоордун жакшы бир адаты бар, салты десек болот. Биздин меймандар ушу чыгарылыштын эң кызыктуу комментарийдин авторуна бир буюм же физикалык эмес нерсе белекке берет да. Балким сенде да бүгүн жакшы бир белек бар. Эгерде эң кызыктуу комментарий калтырсак, заводко экскурсия кылайлы. Чогуу бул жерде бир тамактанайлы. Канча кишини? 2 киши дейли. 2 киши. Ооба. Анан бизден бир комплект белек болсун. Азыркы айтып аткан миссияны жеткиргенге аракет кылалы. 2 кишиден көбөйтүп 5 киши кылсак болобу? Менин оюмча кызыктуураак болот болуш керек. 5 киши кылалы. Мынакей достор, эксклюзивдүү сонун белектер Жаратман подкастында. Силер болсо сөзсүз түрдө комментарий жазып, Убай тууралуу, Мат Касым компаниясы тууралуу, Жаратман долбоору тууралуу жазсаңыздар болот. Бул чыгарылыш менен сөзсүз түрдө бөлүшкүлө, лайктан баскыла, аябагыла. Жана ошондой эле биздин каналга сөзсүз түрдө катталгыла. Анткени биздин миссиябыз Кыргызстанды жаратмандар өлкөсүнө айланталы. Ошондуктан силердин колдооңор бизге сөзсүз түрдө керек. Бизге бул миссияны жеткенге, бул максатка жеткенге жардам бериңиздер. Убай мырза, сонун кызыктуу маек болду. 2 саат билинбей эле өтүп кетти. Биз эртеден бери жүрөбүз. Биякта кызыктуу завод куруптусуңар, сонун иштерди аткарып жатыпсыңар. Миңдеген адамдарга өзүңөрдүн пайдаңарды тийгизип жатасыңар. Ушул ишиңер илгерилей берсин, заводуңар өнүгө берсин. Миң эмес, миллиондогон, миллиарддаган адамдарга өзүңөрдүн пайдаңарды тийгизе бергиле. Силердей болгон жаратмандар Кыргызстанда, өлкөбүздө өнүгүп өсө берсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат.